Өткөн 2023 жылдын жыйынтыгы менен бир топ жетекчилер, министрлер эскертүү алып, бир тобу кызматынан кол жуумай болду. Мындай чечим президенттин администрациясынын коллегиясынын жыйынында айтылды. Алар өкмөт тарабынан белгиленген пландарды так аткара албай, кемчилдиктерди кетирген. Жыйындын жүрүшүндө Минкап башчысы Акылбек Жапаров жетекчилердин ар бир кылган ишине көз салып турганын, ким кандай иштеп жаткандыгы тууралуу маалыматтар жетип турарын белгилеп, жетекчилерге бир катар талаптарды койду. Өкмөт башчысы жыйындын жүрүшүндө бир гана кемчилдиктерди айта бербестен, жылыштар да бар экенин жашырган жок. Мамлекеттин экономикалык тармагында алдыга карай өсүү байкалып, эл аралык рейтингдеги көрсөткүчтөр да жүрөк жылытат дейт Акылбек Жапаров. Жашырбай ачыгын айтканда, экономиканын өсүүсүнө бийликтин коррупцияга каршы аяосуз күрөшү зор таасир берген. Өкмөттүн өткөн жылдагы ишине баа берген жыйындан кесиптешим Нурзада Сыдыкова кенен айтып берет. Кутнаевага сөгүш биринчи жетекчилердин шалаакы мамилеси байкалат. Сапатсыз болуп жатат деп айтты. Иштейбиз дебесеңиздер, сиздердин ордуңуздарга бөлөктөр келип иштейт. Ар бириңиздер кылган кызматка жооп беришиңиздер керек. Кыргызстанда экономикалык өсүш акыркы 3 жылда 7%дан ашкан. Бул тууралуу өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча өкмөттүн коллегиясынын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Экономикалык өсүш дээрлик экономиканын бардык тармактары тарабынан камсыздалган. Эл аралык изилдөөлөргө ылайык Кыргызстандын президентинин саясатын колдоо деңгээли 82%ды түзсө, бир жыл мурун бул көрсөткүч 86%ды түзгөн. Биздин түшүнүгүбүз боюнча бул биздин өлкөнүн тарыхында гана эмес, бүгүнкү күндө дүйнөдөгү реалдуу эң жогорку рекорддук деңгээлдердин бири. Экинчи орунда өкмөттүн башчысы Индия өлкөсүнүкү Модинин командасы турат 77% менен. Биз президенттин командасы социалдык экономикалык өнүктүрүү чөйрөсүндө жетишилген олуттуу прогресстеги жетишкендерибиз менен сыймыктанабыз. Биз мамлекеттин ички дүң продукциясын 2 эсеге чейин көбөйтө алдык. Акыркы 3 жылда экономикалык өсүштүн темпи орточо 7%дын тегерегинде болду. 2021 жылы 5,5%, 2022 жылы 9%, 2023 жылы болсо 6,2%. Бул экономиканын постковидтик жана учурдагы түзүлгөн геосаясий кырдаалдарга акырындык менен кыңгайлашып, андан да ашып туруктуу өнүгүүгө баратканын көрсөтүп турат. 2023 жылы экономикалык өсүш экономиканын бардык секторлору тарабынан камсыз болду. Курулушта өндүрүштүн көлөмү 10,3%га, кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө 6,2%га, өнөр жайда 2,7%га, айыл чарбасында 0,6%га өстүк. Акылбек Жапаров эл аралык валюта фонду өлкөбүздүн экономикалык өсүү болжолун кайра карап чыкканын, Дүйнөлүк банкта Кыргызстандын экономикасы боюнча болжолун жакшыртканын кошумчалады. Экономика жана соода министрлиги 2024 жылга карата ички дүң продукциянын көлөмү 1 триллион 410 миллиард сомдон ашат деп болжолдоодо. Ал эми реалдуу өсүү темпи 6%ды түзөрү күтүлүүдө. Биз 2024 жылдын биринчи кварталынын жыйынтыгын 8,8%дык деңгээлде өсүш менен бүтүрдүк. Биз өлкөнүн консолидацияланган кирешин дээрлик 3 эсеге көбөйттүк. Консолидацияланган бюджет 2023 жылы 575 миллиард сомдон ашты. Ал эми биз 2024 жылга пландаган 600,7 миллиард сомго пландаштырдык элек, бирок Финансы министрлиги муну 660 миллиард сомдон ашат деген өзүнүн прогноздорун берип атат. Жакынкы 3 жылда бюджет дагы 1 триллион деген санды басышы боюнча жакшы божомолдорду жана пландарыбызды көрүп жатасыздар. Ошондой эле Минкап башчысы мамлекеттик банктарды өнүктүрүү фонддорун, мамлекеттик ишканаларды жана компанияларды өнүктүрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге да токтолду. 2020 жылы пандемияда мамлекет бир да заводко өнүгүүгө каражат таба албай турган кез болчу. Азыр канча ишкана заводдун өндүрүштүк линияларын кеңейттик. Модернизациялоого каражаттарды бөлдүк. 100 жылдыкка караса 100 ишкана ачканы турабыз. Сазыр Нуркожоевичке, ишкерлерге, инвесторлорго реалдуу жагымдуу шарттарды түзүү боюнча бир катар чечимдерди кабыл алып берди. Буюрса, жакынкы жылдар ушул завод ишканалардагы өз натыйжаларын
көрсөтө баштайт. Мындай жетишкендиктерге коррупцияга каршы чечкиндүү күрөш да өз натыйжасын берүүдө. Эл аралык изилдөөлөргө ылайык коррупциянын деңгээли 2020 жылы 49%ды түзүп турган болсо, 2024 жылы бул көрсөткүч 10%га чейин төмөндөгөн. Муну менен саясий коррупция демонтаждалып, ак ниет башкаруу орнотулуп жатканын Акылбек Жапаров белгиледи. Бул демократиянын жана мыйзамдын үстөмдүгүнүн жеңиши деп айтсак болот. Коррупцияга эч аралашпаган жарандардын катары өстү. Бизге коррупциянын бир дагы мындай тиешеси болгон жок дегенде, эгерде графикти карай турган болсоңуздар, 2023 жылдын май айында 50% болсо, 2024 жылдын январь айында 64%га жетти. Элибиздин жарымынан көбү коррупциялык көрүнүштөргө кабылганын көрсөтүп атат. Бул цифровизациянын жана адам факторду алып, элдер түз өкмөттүн кызматтарын цифр аркылуу алып жаткандыгын далилдейт. Жана коррупциялык, бюрократиялык деңгээлдердин кескин азайганын көрсөтүп турат. Мунун өзү таза жетишкендиктерибиздин бири. Аны менен катар ишти артка тарткан жетекчилер да жок эмес. Кээ бир мамлекеттик органдарда кетирилип жаткан кемчилдиктер бар. Айтсак, жаратылыш ресурстар министрлиги, энергетика, санариптик өнүктүрүү министрлиги жана инвестициялар агенттиги, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Баткен, Ош, Ысык көл областарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары статистикалык көрсөткүчтөрдүн жакшы тарапка өзгөрүшүнө жолтоо болуп жаткандай сезилет. Бул органдар антирейтинг деп аталган көрсөткүчтүн лидери болуп, министрлер кабинетинин кароосуна киргизилген көпчүлүк ченемдик укуктук актылардын сапаты начар. Анткени президенттин администрациясынын тиешелүү түзүмдүү бөлүмдөрү тарабынан долбоорлор кайрадан иштетилип чыгып, кайтаруу учурлары көп кездешет. Минкап башчысы Акылбек Жапаров жетекчилерди сынга алып, президенттин берилген ар бир тапшырмасы кынтыксыз аткарылышын талап кылды. Аны менен катар министрлерге өзүнүн кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн сөгүш жарыялап, бир топ жетекчилерди кызматынан бошотуу сунушу берилди. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Кулубаевга эскертүү. Экинчи, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттигинин директору Имановго эскертүү. Жаңы барды азыр 3 айдын ичинде ордуна келтирбесе, сиз жөнүндө дагы маселени карайбыз. Үчүнчү, Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын санариптик өнүктүрүү боюнча бөлүмүнүн башчысы Буржуевго эскертүү жарыялады. Цифровизация эң приоритеттүү биздин тармагыбыз десе, силер мүчөлүштүктүн баарын кетиресиңер. Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министри Кутнаевага сөгүш, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялык министри Текебаевга сөгүш, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Максутовго сөгүш. Жетинчи, Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Жумалиевге сөгүш. 8. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Арыкбаевага сөгүш. 9. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Райымкуловага сөгүш. 10. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жантаевга сөгүш. Чүй областынын Кемин райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Жуматаевди кызмат ордунан бошотулсун. Баткен областынын Баткен райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Жоробаев кызмат ордунан бошотуу сунушу, мурунку акимдиги дагы президентке сунушту бүгүн жолдойбуз. Чүй областынын Кемин райондук мамлекеттик администрациянын башчысы акимдин биринчи орун басары Мурсалиевди кызмат ордунан бошотуу жөнүндө маселе мага киргизилет бүгүн. Баткен областынын Лейлек райондук мамлекеттик администрациянын башчысы акимдин биринчи орун басары Тажбалтаевди кызмат ордунан бошотуу. 15. Ысык көл областынын Жети Өгүз райондук мамлекеттик администрациянын башчысы акимдин биринчи орун басары Дүйшөнбиевди кызматтан ордунан бошотуу. Чүй областынын Кемин райондук мамлекеттик администрациянын башчысы акимдин орун басары Жетенбаевди кызмат ордунан бошотуу.
Чүй облусунун Кемин райондук мамлекеттик администрациянын аппарат жетекчиси Алиевдин кызмат ордунан бошотуусу. Белгилүү болгондой, мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун да ар бир мамлекет башкаруу орган жетекчилерине, кызматкерлерге кабинетте эле отурбай элдин талабын аткарып кызмат кылуусун эскертип келет. Эми кемчиликтерди кетирип алган бул орган жетекчилерине мыйзамдуу түрдө чара колдонулат. Буга чейин министр келгенге чейин, министр эмес, жетекчи келгенге чейин бир топ тапшырма берилген, бирок ошол тапшырмаларды канаттырылган эмес деген баа берилип атат да, анткени ал тапшырмалар аткара албай калды. Бул биринчиден, экинчиден чет мамлекеттик командировкаларга барып, бир топ бюджеттин акчаларды коротуп, бирок натыйжа берген жок да бул командировкаларчы. Жөн эле барып эле, таанышып эле, бирок эмнегедир инвестиция тартылган эмес да биздин мамлекетибизге. Бул туура эмес да. Бул жерде негизги талапында болот па? Бизде акимдердин орун басарлар, ошондой эле губернаторларда алар деген кабинет отурбаш керек. Сөзсүз. Алар деген элдерди кыдырыш керек. Жада калса ар бир алыскы, дагы бир жолу айткым келет, региондорго барыш керек. Жада калса ошол жерде көйгөй жараткан маселелерди жарандар менен, коомчулук менен, жашоочулар менен биргиликте чогуу чечиш керек да. Ал эми жогорку бийликтин жетекчилери иштеп жатканы менен төмөнкү бийликтегилер тагыраагы айыл өкмөт район башчылары жумушун так аткарбай жатканын айтып, өкмөт жетекчисинин орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин да айтканы бар. Ал кемчиликтерди кетирип, мамлекетке пайда алып келбеген жетекчилер кызматтан кетиши керектигин да белгилеген. Ошол жергиликтүү бийлик органдарынын туура эмес же болбосо жакшы иштебеген негизинде элдин көп нараазычылыктары пайда болуп атат. Муну биз туура түшүнүшүбүз керек. Жогорку бийлик органдары президентибиз баш болуп күнү түнү иштегени менен ылдыйкы слойдогу ушул орто жана ылдыйкы деңгээлдеги чиновниктер иштебей атасыңар. Эгерде иштебесеңер жоопкерчилигиңер каралат. Иштебесеңер орунду бошоткула, элге кызмат кылам деп чуркап иштейм деген адамдар келип иштеш керек. Жөн орунду кармак олтуруу болбойт. Белгилесек, президенттин администрациясы 25 апрелде 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча коллегиялык жыйын өткөрдү. Жыйында 3 министр жана 3 министрдин орун басарларына сөгүш жарыяланды. Алар кызматтык милдеттерин так аткарбагандыгы үчүн айыпталышты. Ошондой эле район жетекчилери жана орун басарлары кызматынан кол жуумай болду. Ал эми 16 мамлекеттик орган эң жакшы, 15 жакшы, 1 канааттандырарлык жана 1 канааттандырарлык эмес деген баа алган. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилалуулу, регион Бишкек.